Жалал Абад шаарынын Токтогул эс олубагында 2 ноябрь маданият кызматкерлеринин күнүнө жана Түймөгул Чокморовдун 80 жылдык мааракесине карата арт галерея сүрөт көргөзмөсү өттү. Анда Жалал Абад областынан, Ош жана Бишкек шаарынан келген алдыңкы сүрөтчүлөрдүн жана кол өнөрчүлөрдүн эмгектери коюлган. Иш-чараны Сефан арт окуу борбору уюштуруп, аны жергиликтүү бийлик колдоого алган. Анын негизги максаты көркөм өнөр искусствосу менен алектенген инсандардын жараткан эмгектерин жалпы коомчулукка алып чыгуу менен жаш муундарга маданият тармагынын баалуулуктарын таанытуу болуп саналат. Арт галерея көргөзмөсүндө Жалал Абад коллежинин дизайн факультетинде билим алган студенттер жараткан этно кийимдер көргөзмөсү тартууланды. Мындан тышкары Самалык чыгармачыл шайыр апалар тобунун аткаруусундагы концерттик программа менен коштолду. Маданият тармагында көптөгөн кыйынчылыктар бар, бирок ар бирибиз колдон келишинче аракет жасасак, мен ишенем кичинеден жылыш болот. Мына өнөр бул коомдун күзгүсү деп бекеринен айтылбаган. Коомубуз өнүккөн сайын өнөр да өнүгүп атат. Биздин өнөр поздорубуз чет өлкөгө таанылып келе жатат. Күздүн жакшынакай күндөрүндө биз ушу уюштурууну чечип, уруксат менен ушу чеберлерди, областыбыздагы атактуу сүрөтчүлөрдү, өнөр поздорду, ошондой эле Жалал Абад колледжинин дизайнерлеринин жумуштарыны бүгүн көрсөтмөкчүбүз. Жалал Абад шаарында заманбап Кепамет медициналык борбору ишин баштады. Жаңыдан ачылган дарылоо борборуна медициналык тейлөөдөгү ооруларга керектүү бардык шарттар түзүлүп, жогорку даражадагы адистер кызмат көрсөтөт. Анда негизинен өнөкөт боор оорулары, мындан тышкары ден соолугунан ар түрдүү жабыркаган жарандардын дарылануусуна да мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Борбор жалпы 25 орунга ылайыкташкан. Бүгүн анын ачылуу салтанаты орун алып, ага жогорку кеңештин депутаты Айнура Осмонова, кала мэри Мураталы Тагаев, шаардык кеңештин төрагасы Айбек Жолдошев баштаган депутаттар тобу, дарыгерлер жана тургундар катышты. Мындагылар калктын саламаттыгын сактоодо заман талабына ылайык кызмат көрсөтүүчү дарылоо борборлору керектигин белгилешти. Өнөкөт боор оорусу боюнча, цироздор боюнча, андан башка бул жерде жакшы бизде адистер болот, кардиолог, невропатолог, пульмонолог болот. Ошондой эле биз бул жерде бир жаңы багыт алып, жакшы бир педиатриялык кабинетти ачып атабыз. Бул жерде бейтаптарды ыраазычылыгы менен кете турган ушул ишкана болсо деп ушундай максатта курдук да. Жалал Абад шаарында Түмөнбай Байзаков көчөсү кеңейтилип, пайдаланууга берилди. Бир нече ай бою бул көчө тосулуп, реконструкциялоо иштери жүргүзүлгөн. Бир учурдагы тар көчө азыр кеңейтилип, жөө жүргүнчүлөр үчүн да мыкты шарттар түзүлдү. Байзаков атындагы көчөсү буга чейин жолдун эки тарабында тең бактарактар жыш жайгашып, жол белгилери дээрлик көрүнчү эмес. Учурда жол бир нече метрге чейин кеңейтилип, жарандар басуу үчүн тротуар, ал эми мектептен чыккан окуучулар үчүн атайын пешеходдор орнотулган. Мындан сырткары жарандардын түнкү коопсуздугу үчүн жарыктандыруу да орнотулган. Байзаков көчөсүндө мектеп жайгашкандыктан балдардын коопсуздугу үчүн жол белгилери жана жөө адамдар өтүүчү белги да орнотулду. Мындан сырткары жашылдандыруу жагы да каралып, көп жылдык карагайлардын көчөттөрү жолдун эки четине олтургузулган. Эки бетте бүт грилдер бар болчу, ошолор алынды, жол кеңейтилди, как положено тротуарлар, лотоктор коюлду селдин эмесине. Мектеп балдарга кооптуу болчу. Азыр лежачий полицейскийлерди коюп тротуарлар кылып, ошолорду оңдоп, кыйла жакшы болду. Жылыш бар алдыга. Өмбүл, басканы вообще неудобно эле. Эми сонун болуп калды мына. Кыздарыбыз ролик теп атат, самокатта ойношуп атат, сонун болуп калды, конечно. Шаардын көркү да бул. Эң сонун. Учурда унак каттамы үзгүлтүксүз каттап жаткандыктан кеңейтилген көчө менен шаар мэри Мураталы Тагаев таанышып чыкты. Ал эми талапка жооп берген курулуш ишине жергиликтүүлөр кубанычын жашырган жок. Ал тургай алкыштарын жаадырышты. Оңдолуштугуна кызмат кылып аткан мэрибиз башы бардык шаардын кызматкерлерин Кудай таала өдө кырсыктан, оору суркоодон, күлүү афаттан өзү сактап, элге журтка кызмат кылам деп мына ушундай күйүп жанып турушат. Кудай таала жакшы ниет максаттарына жеткизсин. Деревья посадили, хоть вырубили. Бул көчөдө буга чейин тоок этин бышырып саткан дүкөндөр жайгашып, андан чыккан жыт баарыбыздан шайыбызды алчу. Эми болсо баарын алып жаркыраган көчөнү тротуар менен асфальттап берди. Шаардын мэрине чоң рахмат. Это организация молодцы.
Быйыл шаардагы ири жана ички көчөлөрдү оңдоп түзөөгө өзгөчө көңүл бөлүндү. Аны менен катар жөө жүргүнчүлөргө шарт жаратуу унутта калган жок. Эми бул жаатта алдыда кала башчысы тургундар менен жолугушуп жашоочулардын оюн угат. Элиза Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары. Жалал Абад шаарынын Сымыкичи шаарчасындагы жаңы сквердин курулушу аяктады. Бүгүн анын ачылышына кала мэри Мураталы Тагаев, мекеме ишканалардын жетекчилери, аксакалдар жана шаар тургундары катышты. Буга чейин кароосуз жаткан жай эми шаардыктардын заманбап эс алуучу жайына айланды. Узундугу 350, туурасы 24 метр болгон аянтчага 850 даана гүл отургузулган. Кечкесин сейилдөө үчүн түнкү жарыктандыруулар жана олтургучтар да орнотулган. Эске салсак, эс алуучу жайдын курулушу ушул жылдын май айында башталган. Кала башчысы муктаждыкты эске алуу менен мындан арада мындай скверлерди көбөйтүүгө басым жасаларын билдирди. Ушул жер каралбай, кароосуз калып кеткен, анан чөө өсүп, камыш өсүп, ушул шаарыбыздын көркүн бузуп турган бир жер болчу. Бул жерде ушул убактылуу дүкөндөр ачылып, анан убактылуу жанагы авто жуучу орундар жайгашып, шаарга бир жагымсыз бир шарт түзүлүп калган эле. Мына биз быйылкы ушул региондордо өнүгүп туруу үлкөн санаптештик жылынын алкагында ушул жерге биз шаарыбызга бир сквер жасайлы деген демилгени көтөргөнбүз. Анын негизинде бүгүнкү күнү ушул скверди бүтүрүп, ушул жерде бүт жашылдандыруусун болобу, жаңы көчөттөрдү отургузуп, гүл чармамдарды отургузуп, мына шаарыбызга түнкү жарыктандыруусу эң негизгиси. Ушул жердеги шаарыбыздын коноктору болобу, кечкисин шаарыбыздын тургундары чыгып, эс алганга бир жагымдуу шарт түзгөнгө аракет жасадык. Ошону бүгүн шаарга пайдаланууга берип отурабыз. Ата бабаларды эскерүү. 7-8 ноябрь Кыргызстанда тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү. Анын алкагында бүгүн Жалал Абад шаарынын Борбордук аянтында эскерүү иш-чарасы өттү. Ага областтык жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме жамааттары, шаар тургундары, мугалимдер жана студенттер катышты. Жыйналыштын алкагында эң алгач катышуучулар ата бабаларды эскерүү күнүнө арналган мемориалдык тактайчага гүл коюшту. Андан соң иш-чаранын расмий бөлүгү орун алып, 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшү, Октябрь революциясы, 1937-38 жылдардагы репрессия курмандыктары. Мындан тышкары Кыргыз мамлекеттүүлүгүн кайра куруудагы маанилүү окуялар, ата бабалар жана тарыхый инсандар эскерилип, Куран окулду. Эске салсак, тарых жана ата бабаларды эскерүү күнү өлкөбүздө 2017 жылдан тарта белгиленип келүүдө. Тарыхын унуткан эл эртеңки келечегин таппайт деп коет. Андыктан биз ушул жерде турган ар бир шаардыктар, ар бир өсүп келе аткан муун эртеңки тарыхыбызды унутпай, аны эскерип, дайыма окуп турууга милдеттүүбүз. Ошонун натыйжасында, ошолордун эмгектеринде биз билим алып, алардан тажрыйба топтоп, биздин өзүбүздүн шаарыбызды, мамлекетибизди өнүктүрүүгө салымыбызды кошобуз деп ойлоймун. Ошол өтүп кеткен мурунку доордогу мамлекеттүүлүктү түптөөдөгү инсандардын тарыхын, таржымаарын билмейинче, алар эч качан мындай бир тарбия алуусу мүмкүн эмес деп айтам. Биз баалап, сыйлап, ошол эскерүү күндөрүн мындай бир татыктуу өткөрүп, ошо өтүп кеткен ата бабаларыбызга мындай кылган иштерине сыймыктанып, алардын өмүр баяндарын кеп кылып, алардын баскан жолдорун тарых катары мындай бир баалап, аныктап жаштарга айтып турушубуз бул парыз деп ойлойм.
Жалал Абад шаары боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмчөсү эскертет. Шаардагы автобекет жана спутник айлампаларына жаңы жол белгилери коюлду. Анда белгиленген айлампага биринчи болуп келген автоунаа негизги жолду ээлеп, оң багыттан келген унаа каттамдары ага жол берүүгө милдеттүү. Акыркы мезгилдерде областтын борбору эсептелген Жалал Абад шаарында күн санап автоунаа кыймылы өсүүдө. Көрүлүп жаткан бул аракеттер жолдогу тыгындарды жоюу жана айдоочуларга ыңгайлуу шарт түзүү болуп саналат. Акыркы учурларда автоунаалардын саны кескин түрдө өскөнү байкалып турат. Ошол себептен Жалал Абад шаарынын мына айлампаларында кээ бир кесилиш жолдордо ошондой катары эле борборлук бөлүктөрүндө жол тыгындары пайда болуп атат. Ошого карап биз азыркы учурда айлампа жолдорго жаңы үлгүдөгү жолдо жүрүү эрежеси киргизип атабыз. Бул дегени 2-4 жол белгиси менен 4-3 жол белгиси бирге коюлуп атат. Бул дегени айлампа жолго кирген автоунаа башкы жолдо эсептелет дагы ошол автоунаа биринчи айдап өткөн укуктуу. Ал эми оң жактан келген автоунааларга жол берүүгө милдеттүү дагы уступи деп коет. Жол берип туруп анан кийин Күргөйдө айлампадагы биринчи кирген автоунааны өткөзүп туруп анан кийин айдап өткөнгө укуктуу. Учурдан пайдаланып айдоочуларыбызга, шаардын конокторуна, шаардын тургундарына айтар элем, айлампа жолго келгенде азыркы учурда обязательно жол белгисине көңүл буруп айдашыны суранат элем да. Эмнеге дегенде азыркы учурда бүт жерлерде Жалал Абад областынын аймагында айлампа жолдорго ушундай жол белгилери орнотулду.